Факты каналының жаңалықтарының кечки топтому менен тааныштырып, студияда Суранов Абдыганы. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков 9 мартта вице-премьер-министр Эркин Асырандиевди кабыл алды. Жолугушууга президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жана Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10 мартта Баткен облысына болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Баткен шаарын таза суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо долбоорун иш жүзүнө ашырууну жүрүшү менен таанышты. Долбоор Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын көмөгү менен аткарылып жаткандыгын белгиленди. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн караштуу суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Көкүмбек Таштаналиев бардык зарыл болгон курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын август айында бүткөрүлөрүнө маалымдады. Мамлекет башчысы республикалык штаб негизги көңүлдүү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого, өлкө бюджетин киреше бөлүгүн арттырууга, эл керектеген товарларды өндүрүү жана ташып келүү менен алектенген ишкерлер менен тыгыз кызматташууга бурушу керектигин билдирди. Президент Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында бул аймактык инфратүзүм жана айыл чарба долбоорлору менен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө мамлекет башчысы Баткен шаарындагы логистикалык борбордун, сүттү, өрүктү кайра иштетүү ишканаларынын, айнек темир бетон заводдорунун жана мал союучу жайдын курулуш долбоору менен таанышты. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Иран Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктук элчиси Саид Харазини кабыл алды. Жолугушууда тараптар эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу багытында баарлашып, парламенттик алакалар кызматташтыкты кеңейтүү маселелери боюнча ой бөлүштү. Алгач Саид Харазини Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, тажрыйбалуу элчи катары эки мамлекеттин байланышын чыңдоого салым кошоруна үмүт артарын билдирди. Бишкекте Уркия Салиеванын эстелигинин жанында жүздөгөн киши чыгып, митинг өткөрүштү. Алар 8 март күнү болгон акция учурунда түзүлгөн жагдайга нааразы болушту. Саясат бузулуп атат. Мына силер жылмайып турасыңар. Бүт бары Америка, Япония сел каптап суунун астында калат. Экологиялык катастрофа жүрөт. Мына жүрүп атат. Коронавирус дейбизби? Биздин Кыргызстан алато өңгүлөрүбүз менен кээ бирки вирусный оорулар келбейт бизге. Ушул жерде сел каптоо деген бизде анчалык деңгээлде мамлекетте жок болбойт. Биздин жашоо шартыбыз, жаратылышыбыз ыңгайлуу шартта жашайбыз. Ошондуктан бүт өлкө бизге келип атышат. Айылдарга баргыла, сен да айылга барып иште да кызым. Иште сен дагы. Мен айыл өкмөттөрдө иштейм. Кызым менен райондордо жүрөм. Областтарда жүрөм. Жети дуанда регионду кыдырып жүрөм. Эмнеге барбайсыңар? Баргылачы айылга. Зордук зомбулук боюнча кандай сонун иш-чаралар жүрүп атат. Мына менин айымдарым айтып берсин 80-90догу. Ошол эле айыл өкмөттөгү депутаттар менен, ошол эле участкой менен, ошол эле айылдык кеңештин айыл өкмөтүнүн жетекчиси менен, райондун акими менен, ошол жердеги ыйгарымдуу өкүлдөр менен иштешип атат. Барып кыдырбайсыңар, бул жерде кыйкырасыңар да, бул жерде кыйкырганда эмне? 8 март күнү Кыргызстандын айымдарынын бүт аброюна шек келдирдиңер. Жооп бергилесилер. Чыгып алып бүт маанайыңызды өлтүрдүңөр. Ай кандай кыздарсыңар силер? Тамак жасабасаңар, бирөөгө тийбесеңер, көрөөгөр келбесе, анан силер 8 март күнү биздин маанайыбызды бузасыңарбы? Анан силерди милиция тиги 40 жора токмоктоп кетти. Ай токмоктогон аздык кылат, силердин тепиги башка өлкөдө таш менен чаабыш керек, силерди таш менен балкалаш керек.